Борбор калаада өткөн туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү аттуу жогорку деңгээлдеги өнүгүү форумунда өнүгүүнү камсыз кылуучу реформаларды тездетүү, инвестицияларды зарыл болгон багыттарга буруу жана финансылык салымдардын натыйжалуулугун камсыз кылуу жөнүндө мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сөз кылган. Ажо белгилегендей, туруктуу жумуш орундарын түзүү үчүн региондук долбоорлорду колдоо максатында каржы институттарынын жана фонддордун ишин күчөтүү керек. Белгилей кетсек, өлкө донорлорго муктаж болгон бир катар приоритеттүү багыттар бар. Албетте региондорду өнүктүрүү, элет жеринде жашаган адамдардын жашоо турмушун жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, элди иш менен камсыз кылуу аркылуу миграциянын агымын токтотуу зарылдыгынан келип чыкты. Тилекке каршы буга чейин мамлекеттин экономикалык саясаты аймактарды өнүктүрүүгө жөндөмсүз болуп келди. Ошол үчүн региондорго президент өзгөчө көңүл бурууда. Региондук долбоорлорду колдоо максатында финансы институттарынын жана фонддордун иши күчөтүлөт. Бюджеттер аралык мамилени реформалайбыз. Биринчи кезекте жергиликтүү бюджеттин дараметин жогорулатып, дотациялык аймактарды азайтууга басым жасалат. 20 таяныч шаарларды даректүү колдоо менен бул шаарларда индустриалдык парктарды жана өнөр жай кластерин түзүү маанилүү багытыбыз болот. Келечекте туруктуу иштеп кете турган долбоорлорду жерлерде ишке ашырууга түрткү беребиз. Ар бир регионду адистештирүү аркылуу анын ички жана тышкы рынокту ватандаштыкка жөндөмүн күчөтөбүз. Бул Чүй облусунун Москва районундагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүү көп тармактуу заводу Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан $835 000 өлчөмүндөгү насыя алган. Ал каражаттын эсебинен аталган ишкана чет өлкөдөн жабдууларды алышкан. Эми завод күнүнө 15 тонна продукция чыгарат. Ал бир канча өлкөлөргө экспорттолот. Алдыда чоң пландарыбыз бар. 2020 жылы ушул жерде уже 80 адамга чейин көбөйтүлөт бул жер. Азырынча бирисинен иштеп атабыз. Эмдиги жылы буйруса 2020 жылы уже 80 адамга чейин көбөйткөн аракет пландап жатабыз. Быйыл мамлекеттин регионалдык саясаты аймактарды өнүктүрүү маселесин санариптештирүү процесси менен шайкеш ишке ашыруу. Буга ылайык региондорду адистештирүүнү чыңдоо, региондордун атаандаштык артыкчылыктарын күчөтүү жана экспорт кылуучу ишканаларды мамлекеттик колдоо улантылат. Ошол себептен элетти өнүктүрүү үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүүгө багытталган арбын иштер жасалды. Алсак айыл чарба продукциясын кайра иштеткен жергиликтүү ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы 80% кыскартылды. Логистикалык борборлор жана айыл чарба кооперативтери үчүн жеңилдетилген салык режими киргизилди. Мамлекет башчысынын бул саясатын колдоо максатында дагы эл аралык финансы мекемелер бул багытта ийгиликтүү кызматташууда. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан 2019 жылдын 10 айынын ичинде $359,2 миллион АКШ суммасында 2227 насыя жактырылды. Ошол эле учурда аймактарга бөлүнгөн насыялардын суммасы 2 эсеге көбөйдү. Буга ылайык 2019 жылдын 10 айында аталган фонддон региондорго $49,27 миллион АКШ которулуп, алардын үлүшү 63%ды түздү. 2019 жылдын 10 айынын ичинде Айыл банк ачык акционердик коому 46,114 насыяга 10,2 миллиард сом бөлгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 967,6 миллион сомго аз насыя берилген дегенди түшүндүрөт. А бирок насыянын саны 2519га же 106%га көбөйгөн. Аталган банк тарабынан өткөн жылга салыштырмалуу бул жылы региондорго берилген насыялардын үлүшү өскөн. Жалпы аймактарга 8,14 миллиард сом берилип, өсүш 25 миллион сомду түздү. РСК банк ачык акционердик коому 2019 жылдын 10 айынын ичинде аймактарды өнүктүрүү үчүн 6,6 миллиард сомго 8982 насыя берген. Ал эми кепилдик фонду ачык акционердик коому 670 миллион сомго 488 кепилдик берген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу өсүш 278 миллион сомду же 171%ды түздү дегенди түшүндүрөт. Коммерциялык банктар тарабынан жактырылган кепилдиктердин эсебинен 2,1 миллиард сомго насыялар берилген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 894 миллион сомго же 170%га көп. Региондордо жарандардын жашоо сапатын жана потенциалын жогорулатуу мамлекеттин жакынкы жылдары артыкчылыктуу милдети бойдон калат. Учурда буга шарттарды түзүү үчүн көңүл бурулууда. Алсак дотациялуу аймактарда ачылган, экспортко багытталган ишканалар 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө пайдага, сатууга, мүлккө жана жерге салынчу салыктардан бошотулду. Технологиялык жабдууларды импорттогон ишкерлер бажы алымдарын төлөбөй калышты. Создание условий для того, чтобы
сами Албетте, мунун баары эл аралык өнөктөштөрдүн жардамы менен ийгиликтүү жүзөгө ашат деп айтыш керек. Анткени аймактарды өнүктүрүүгө аз каражат королбойт жана жалгыз мамлекеттин өзүнүн күчүнө коюу кыйынчылык туудурат. Эл аралык банктар биздин өлкө менен кызматташууну, өзгөчө аймактарды өнүктүрүүнү кош колдоп колдошот. Дал ушул себептен учурда өнөктөштөр кош каржылоо, аз пайыздагы насыялар жана кайтарымсыз насыялар сындуу ар кыл тармакта долбоорлор менен иштешип келе жатышат. собственных ресурсов очень продвигается. Белгилей кетсек, өлкөдө салыктын жүгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу жеңил. Кошумча нарк салыгы 12% түзөт. Пайдага жана кирешеге болгон салыктар ар бири 10%дан гана. Мамлекет мындан ары да каржылоону аймактарга багыттоону улантат. Алдыда экспортко багытталган экологиялык жактан таза продукцияны өндүрүү, ирригация боюнча программаларды ишке ашыруу жана калктын таза сууга жетишүүсү, өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатуу сындуу бир катар багыттар бар. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.